Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşler, qadırlı musulman bir tuğandar, ardaqtı atalar, ağayiniler, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор баарыбызды бүгүн улуу күндө ыйык жерде башыбызды бир кылып топтоп койду. Жума күнү мечиттин ичинде Алла Тааланын улуу фарыз жума намазын окуйын деп турабыз. Бул деген алхамдулилля Алла Тааланын чексиз биздерге берген бир неаматы. Туғандар, адам баласының бактылуулугу үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Адам баласы оңолсун, шайтандап кетпесин, жырткыч айван болуп кетпесин деп, адамдык касиетти кармап калуу, адамдык баалуулуктарда жашоо, ошон үчүн Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Дүнүйөбүз дагы бактылуу болсун, ахиретибиз дагы бактылуу болсун. Кур'анда Алла Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарына жашоонун туура жолдомосу, таза жолдомосу, өзүнө камтыган берекелүү китепти берген биздерге. Баарыбыз кунт коюп угайлы. Баарыбыз Аллах карап турат, угуп турат, көрүп турат, билип турат деп маселе угайлы. Ниет кылып, ниеттерибизди оңдоп угайлы. Эгерде уккандын акысын берсек, Алла түшүнүүнүн жана андан ары амал кылуунун акысын берет. Жараткан Алла Субхана ва Таала биздерге бардык адамзатка аманат катары дене берген. Аманат катары рух, жан берген. Аманат катары мал, мүлк берген. Аманат катары жөндөмдүүлүк берген. Бунун бардык Алланын неаматтары. Кадырлайлы денени, жаныбызды кадырлайлы, мал мүлкүбүздү кадырлайлы, жөндөмдүүлүгүбүздү туура жакка иштетейли. Бирөөнүн зыянына эмес, пайдасына иштетейли. Дүнүйөбүздү эле курганга эмес, ахиретти курганга иштетейли. Улуу шариятыбыздын максаты өмүрдү сактоо. Өмүргө кол салгандарды шарият каралап, Алланын наразылыгы өмүрүнө кол салган. Алла берген өмүргө кол салганга эч кимдин акысы жок. Мындайча айтканда өзүн өлтүргөнгө. Бул Алла берген өмүр. Канча өмүр берсе Алла Таала өзү билет. Экинчи, ден соолукту сактайлы. Арак зыян келтиреби? Таштайлы. Ден соолукка кайсы нерсе? Жалкоолук зыян келтиреби? Таштайлы. Ден соолукка кайсы нерсе зыян? Шариятыбыз ден соолукту сакташ үчүн келген. Мал мүлктү сакташ үчүн келген. Исрапка, арамга, шайтандын жолундай сарптабайлы акчаны. Риякөрлүккө сарптабайлы акчаны. Кожо көрсүн жана башкага. Жок. Алла разы болгон, Алла буйрган, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн жолдо сарптайлы. Дүнүйөбүз да курулат, ахиретибиз да курулат. Акыл. Шариятыбыз акылды сакташ үчүн келген. Акылды сакташ үчүн жиберилген. Адам баласы акылы менен адам. Акыл кеткенден кийин айван. Акылыбыз менен бардык айвандан ажырап турабыз. Ошон үчүн Алла биздин мойнубузга милдеттендирип фарыздарды берген.
Кыямат күнү ушул акылды берген үчүн эсеп китебин алат. Акылы жокторго эсеп жок. Кыямат күнү кээ бир инсандар бар, Алла Таалам акыл берген жок. Аларга эсеп жок. Бирок кимдин акылы барбы? Ага эсеп бар. Акылды бердик, жакшылык жамандыкты ажыратасың, пайда зыянды ажыратасың, бейиш дозокту билесиң. Эми сени сыноо үчүн жараткандан кийин кыямат күнү эсеп бар. Насылды сакташ үчүн берген шариятты Алла Таала. Насыл не? Урпактарды, бизден кийинки кала турган муундарды сакташ үчүн берген. Зынадан сактанайлы, урматтуу жаштар. Шариятыбыз насыл, урпакты сакташ үчүн келген. Мусулман адам ак нике менен, адал жол менен баш кошот. Арам жол менен жакындабайт. Намахрамдар менен ойноштук, зына жана зынага чакыра турган бардык бий болобу, музыка башкасы болобу шариятыбыз токтоткон. Мынаке улуу динибиздин максаты, шариятыбыз динди сакташ үчүн. Динди кантип жакшы иштерди кылып, жаман иштерден сактанып сактайбыз. Ошон үчүн бизде Алла Таалам дене берип, денеге байланыштуу ибадат намаз берди. Акчага, мал, мүлккө байланыштуу Алла Таала зекет, үшүр, садака өкүмдөрүн берди. Акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, жараткандын буйругу. Зекетти берип тургула, о байлар, жараткандын буйругу. Алла биздин намазыбызга муктаж эмес, биздин зекетибизге муктаж эмес. Намаздын пайдасы өзүбүз үчүн, зекеттин пайдасы өзүбүз үчүн. Намаздын берекеси өзүбүз үчүн, зекеттин берекеси өзүбүз үчүн. Намаздын совобу өзүбүз үчүн, зекеттин совобу өзүбүз үчүн. Намазды эгерде чыныгы намаз окуса, жеке адам оңолот. Зекет менен коомчулук оңолот. Намаз менен жеке адамдар оңолот. Намаз менен жаштар оңолот, карыялар оңолот, эркектер оңолот, аялдар оңолот, байлар оңолот, кембагалдар оңолот, бийлер оңолот, калк оңолот. Намаз окусак баарыбыз оңолобуз. Бирок намазды кандай? Чыныгы намаз. Алладан корко турган намаз. Күнөөдөн тоса турган намаз. Бу намазды берилип, кунт коюп, адебин сактап, каза кылбай, 5 убак намаз өзүнүн убагында, азан айтылган жерде мечитте Алланы эстеп рүкү кылып, Алланы эстеп сажда кылып, Алладан коркуп, кол байлап туруп, дүниөнүн бардык пикири, бардык гам проблемасынан бошоп, ахиретке жүздөнүп, ушундай намаз Алланын жардамын тартат, кабырды нурга толтурат, ахиретте нур болуп пил сыроттан өткөрөт, сырот көпүрөсүн өткөрүп, бейишке киргизип коет, ачкычын колуңа карматып. Дүниеде дагы жакшылык, ахиретте дагы жакшылык, дүниөнүн дагы жамандыгынан, кордугунан, ахиреттин бактысыздыгынан, шермендечилигинен сактай турган бул намаз. Намаз 5 убак намазга эле, жумага эле эмес, 5 убак намазга бекем болойлу. Мусулманга 5 убак намаз. Намаз бул дин. Намаз кимдин намазы оңолсо, жашоосу оңолот. Намазы бузулса, жашоосу бузулат. Намаз арамдан токтотот, кылмыштуулуктан токтотот, бузукулуктан токтотот, уятсыздыктан токтотот. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Чындыгында намаз, акыйкатта намаз, албетте намаз токтотот дейт Алла Таала. Танха тыят, токтотот. Анил фахшаи вал мункар, уятсыз иштерден, айвирсиз иштерден, күнөөлөрдөн, кылмыштуулуктан, бузукулуктан
бардығынан тоқтатып намаз. Бирок намаз болсын. Акимус салата ли зикри. Бенделерим дейт Алла Таала. Намазды окугула, намазды тургузгула, мени эстеш үчүн. Намазга келгенде башканы эстебегин. Намазга келгениңде Алланы эстеп тургун. Тафаккару фил халq ва ла тафаккару фил халиq. Силер жаралган тууралуу ой жүргүзгүлө, махлук тууралуу ой жүргүзгүлө, жаратуучу жөнүндө ойлобогула. Алланы эстегиле, бирок ал кандай экен деп ой жүргүзбөгүлө. Ал махлукка окшош эмес. Махлукка салыштырылган эмес. Жаратуучу жаралган жаратуучуга окшош эмес. Лейса камислихи шей. Айды ойлонуңуз. Биз дүйнөгө келчекте ай барып эле жок беле? Ай кимдики? Күн кимдики? Асман кимдики? Планеталар кимдики? Жер кимдики? Океандар кимдики? Тоолор кимдики? Бул ырыскы, бул дарак, бардыгы, суу, бул аба, бул от кимдики? Алланыкы. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард ва ма байнахума. Жер асмандын ортосундагы бардык нерсе Аллага таандык, Алланыкы. Алла жаратты. Хуаллади халакас самавати вал ард фи ситтати айям ва кана аршуху алал ма лияблуакум айюкум ахсану амала. Адам баласы, жаратуучуңду таанычы. Өмүр берүүчүнү таанычы. Бул аламды башкаруучуну тааны. Түндү ким алып келип атат тааны. Жарыкты ким алып келип атат тааны. Жамгырды ким жадырып атат тааны аны. Бул аламды ким жүргүзүп атат. Жер кыпын кичинекей. Мына күн бар го. Бул жер 1.300.000 жер батат күндүн ичине. Бул кимдики? Ким жараткан? Таныңыз, Алланы таныңыз. Жаратуучуну таныңыз. Сизди кандай чырайлуу жаратты? Каш берди, баш берди. Көз, кирпик бардыгын берди. Жоктон бар кылды. Ал ушундай зат асманды жаратты, жерди жаратты 6 күндө. Алланын аршы сууда болчу. Силерди сынаш үчүн кимиңер жакшы амал кыласыңар? Мына жашап жаткан жерибизди Алла жараткандын максатын айтып атат. Жакшы амал кылыш үчүн жаратыптыр буну. Адам баласы жакшы амал кылыш үчүн жерди жаратты дейт. Лияблуакум ли та'лил. Себепке келип атат бул. Эмне үчүн жаратты Алла Таала жер менен асманды? Адам баласы жакшы амалдарды кылсын деп. Адам баласы жакшы амалдардын кылуусу үчүн жаратты Алла Таала жерди дагы, асманды дагы. İnsan үчүн, insanlardan имандуулар үчүн, имандуулардан жакшы амал кылгандар үчүн жаралды жер. Асман. Биз билебиз, бүткүл адамзаттан эң имандуу ким? Мухаммадур Расулулла. Эң жакшы амал кылуучу ким? Мухаммадур Расулулла. Демек мындай деп айтсак дурус болот экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үчүн жер асманды Алла жаратты десек дурус эле болот. Лияблуакум айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер эң көп амал кыласыңар эмес, эң чырайлуу Аллага жага турган амалды кимиңер кыласыңар? Эң сапаттуу, эң туура, Алла разы болгон амалды кимиңер кыласыңар? Айюкум ахсану амала. Силерди ушу сынаш үчүн Алла өмүр берип атат. Бизди сынаш үчүн өлүмдү Алла Таала жазып койду. Бизди сынаш үчүн жер менен асманды жаратып койду. 24 saat сыноодобуз туугандар. Бул дүйнө ажайып бир дүйнө. Бир дагы минутасы сыноосуз өтпөй турган дүйнө. Байлардын сыноосу өзүнчө, кембагалдардын сыноосу өзүнчө. Бийлердин сыноосу өзүнчө, жөнөкөй элдин сыноосу өзүнчө. Эркектердики өзүнчө, аялдардыкы өзүнчө. Алымдардын сыноосу өзүнчө, алым эместердин сыноосу өзүнчө. Жаштардын сыноосу өзүнчө,
Карыялардын сыноосу өзүнчө, оорулуулардын сыноосу өзүнчө, ден соолугу жакшылардын сыноосу өзүнчө. Бул дүйнө бир дагы минута сыноосуз өтпөйт. Бир дагы адам сыноосуз жашабайт. Алла Таала жакшылык менен да сынайт, жамандык менен дагы сынайт. Жакшылык менен сынайт, шүгүр кылабы деп сынайт. Жамандык менен сынайт, сабыр кылабы деп сынайт. Ден соолук берсе, шүгүрдү сынайт. Ооруну берсе, сабырды сынайт. Курсаңызга ырыскыны берип ток кылса, шүгүрдү сынайт. Ач кылса, сабырды сынайт. Тугандар, Алла Субханаху ва Таала мейримдүү, райымдуу, бактылуу болушуна дин берген. Демек, намазга бекем болойлу. Намазга бири-бирибизди чакырайлы. Бири-бирибизди намазга бекемдейли. Намазыбызды жандандырайлы. Намазыбызды нурлайлы. Намазыбызды Алла буйргандай окуганга аракет кылайлы. Намаз биздин стандарт. Күнөөдөн сактаганга биздин колубуздагы сертификат. Намаз эртеги ахиретке барганда бейишке киргенге ачкыч. Андыктан келиңиздер, намазды намаздай окуйлу. Канча фарызы бар, канча важиби бар, канча сүннөтү бар, кандай адеби бар, кандай денеси бар, кандай руху бар. Намаздын да денеси бар, руху бар. Намаздын бул денеси таарат алып, кийим таза, дене таза, жер таза, кыбланы карап, убакыт киргенде Аллаху акбар, рүкүсү, кырааты, кыямы, каадасы, саждасы, булардын бардыгы сырткы көрүнүш, булардын бардыгы денеси. Намаздын руху, намаздын жаны, хушу, худу, Алладан коркуу. Канчалык намазда Алладан коркуу болсо, ошончолук жандуу болот, ошончолук берекелүү болот, ошончолук нурлуу болот, ошончолук Алланын жардамы түшөт, ошончолук ийгиликтүү болот, ошончолук дүнүйө ахиреттин маселесин чечүүчү болот. Бул намаз. Ал эми экинчи зекет. Зекет менен коомчулук оңолот, кошуналардын жашоосу оңолот, туугандардын жашоосу оңолот, бейбечаралардын жашоосу оңолот, кембагалдардын жашоосу оңолот, айылыбыздын жашоосу оңолот, районубуздун жашоосу оңолот, областыбыздын жашоосу оңолот, элибиздин, мамлекетибиздин жашоосу оңолот. Зекет менен. О, байлар, зекеттин пайдасы бейбечаралар үчүн эмес, өзүңүзгө ырайымдуулук үчүн, өзүңүздүн тазаланууңуз үчүн. Куранда Алла Субханаху ва Таала айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мындай дейт да: Худ мин амвалихим садака. Аллахумма салли аля Мухаммад. Худ мин амвалихим садакан тутаххирухум ва тузаккихим биха. Ey Muhammed, алардын мал мүлкүнөн садака алгын. Аларды тазалай турган, аларды өнүктүрө турган. Аллаху акбар. Урматтуу жамаат, көңүл буруп угуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала буйрук берип атат. Алардан садака, мал мүлкүнөн садака ал, зекетин ал. Так. Зекеттин эки пайдасы бар. Биринчиси тазалануу, экинчиси муктаждыктарды жоюу. Бейбечаралардын муктаждыктарын жоюу. Зекеттин пайдасы тазалануу. Зекет бергендер, ой, байлар уккула. Зекет берсеңиз, жүрөгүңүз тазаланат. Каныңыз тазаланат. Мал мүлкүңүз тазаланат. Сиздин диниңиз тазаланат. Мүнөзүңүз тазаланат. Денеңиз, рухуңуз тазаланат. Бул зекет тазалайт. Зекет деген сөздүн өзү мааниси тазалоо. Экинчи мааниси өстүрүү, өсүү, көбөйүү. Зекетти бейбечараларга берет, алардын кажети бүтсүн деп. Бирок ал бул жерде экинчи зекеттин максатын айткан жок. Биринчисин айтты, экинчисин айткан жок.
Bundan bilindi zekettin negizgi maksatı tazalanуу экен. Бейбечаралардын кажетин бүтүрүү эмес экен. Бейбечаралардын кажети зимнан, мындайча айтканда, ошо тазалануу ичинде өзүнчө кирип кетет экен. Ошон үчүн байлар зекет берип атканда мен бунун муктаждыгын бүтүрүп атам. Бунун мен ишин бүтүрүп атам. Бунун кажетин бүтүрүп атам. Курсагын тойгозуп кийимгече алып берип атам деп кыйынсынбаңыз. Сиз анан көрөк айтыңыз, мен тазаланып атам. Не дешин? Мен тазаланып атам. Зекет бергенде эмне дешибиз керек? Мен тазаланып атам. Зекет береби? Үшүр береби? Садака береби? Тазалануу. Малыңыз да тазаланат, жаныңыз дагы тазаланат. Ошондуктан мына кеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Эгерде Төө моюндун байлары, Кызыл Кыянын, Оштун байлары баары зекет бере турган болсо, Кыргызстанда кембагал калбайт. Ошон үчүн Алла Таала ва акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, зекетти бергиле. Эки өкүмдү берди. Намаздан жеке өзүң оңолосуң, зекеттен коомчулук оңолот. Биздин айылыбыз оңолот. Айылыбызга береке келет. Арам токтойт. Шайтандык токтойт. Жылаңаштык, уятсыздык токтойт. Бейбечаралык, уурулук, буурулук токтойт. Кембагалдар байларды жек көрбөй калат. Мал мүлкүнө кызыкпай калат. Аларды жакшы көрүп калат. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, Алла субхана ва таала Кур'анда каерде намазды айтса, ошодон жанында жолдоп эле зекетти дагы айткан. Биз дененин ибадатын дагы аткарайлы, мал мүлктүн ибадатын дагы аткарайлы. Кимде бүгүн 280.500 сом, 280.500 сом, 85 грамм алтын. Ошонун накталай акчасы жетсе, же болбосо соода кылып аткан товарларынын акчасы жетсе, макулбу? Өзүнүн хажаты аслия, негизги кажеттеринен сырткары ага зекет фарыз болот. Ошол 40тан бирин берүү милдеттүү болот. Бир жыл айланган соң 40тан бирин бериш керек болот. Ошону берип атканда ибадат кылып атам деп эсептең. Алланын буйругун аткарып атам, Алла разы болуп атат, күнөөлөрүм кечирилип атат, ахиретим курулуп атат деп эсептеп, ишенип, якын менен бериңиз. Алла субханаху ва таала Кур'анда инналлазина аману ва амилус салихат ва акамус салата ва атауз заката лахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Шек күмөнсүз иман келтирип, намаз окуп, зекеттерин берген, жакшы амалдарды кылгандар, алар үчүн өз робуларынын алдында ажыр сооптор бар. Аларга эч кандай коркуу болбойт, жана алар эч кандай кыжалат болбойт. Алар эмне болот экен деп аларга коркуу болбойт. Эмне колунан чыгып кетти деп ага кыжалат дагы болушпайт. Элдин баардыгы корккондо булар коркпойт. Элдин баардыгы кыжалат болуп кайгыда, булар кыжалат болуп кайгыга батпайт. Ошондуктан Алла Таала айтып атканы: وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. Kim namazı turguzsa, namaz okusa, zeketin berse, Allah Taala'ga jana ahiretke iman keltirse, Allah'a iman keltirүү, jaratkan Allah Taala bul alamды жоктон бар кылып өзү башкарып өзү жок кылат. İman keltirүү Allah Taala бардыгын өзү кылып атат. Күндү Алла чыгарып атат, ысыкты Алла берип атат, жамгырды Алла жадырып атат, мөмө жемиш, дан азыктын бардыгын Алла субхана ва таала сизге бизге күн сайын өмүрдү жаңыдан берип атат, акылды жаңыдан берип атат, ден соолукту жаңыдан берип атат. Кечеги жүрөгүңүздү соккону бүгүнкү эмес, кечеги бөлөк, бүгүн башкача жүрөгүңүз согуп атат. Кечеги акылыңыз эмес, бүгүн башка акыл, кечеги ырыскы эмес, бүгүнкү башка ырыскы.
демек кечеги жашоо эмес, бүгүн башка жашоо. Күн сайын Алла жаңы жашоо берип атат, жаңы акыл берип атат, жаңы ден соолук берип атат, жаңыдан амандык берип атат, жаңыдан ырыскы берип атат, жаңыдан ден Алла субханаху ва таала жүрөгүңүздү соктуруп атат. Буга жаңыдан шүгүр кылыңыз. Жаңыдан шүгүр кылайлы. Аллага иман келтирген, ахиретке иман келтирген, өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөрдүн баардыгы тирилет деп ишенейли. Бу дүйнөдөн канча өтүп кетти го? Достор, туугандар, тааныштар, кошуналар, булардын баардыгы кабырда эртеге тирилет. Тирилет. Ишенсеңиз да, ишенбесеңиз да тирилет. Кааласаңыз да, каалабасаңыз да. Биз тирүүбүз го. Ишенсеңиз да, ишенбесеңиз да өлөбүз. Кааласаң да, каалабасаң да баары бир өлөбүз. Өлгөндөн кийин иншаалла дагы биз кайрадан тирилебиз. Кааласак да, каалабасак да, түшүнсөк да, түшүнбөсөк да. Бу дүйнөгө келгенден кийин кетпей койгон бирөө жарым барбы таксырлар? Келип бир кетпей койгон барбы? Алла канча миллиардты жаратып, канча миллиардтап кетти. Билип коюң, ошол миллиардтарды кимди Алла бактылуу кылса, ошол бактылуу болду. Кимди бактысыз кылса, ошол бактысыз болду. Ошолордун баардыгы өзү каалаганда келип, каалаганда кеткен жок. Алла каалаганда алып келди, каалаганда алып кетти. Биз өзүбүз каалаган доордо келген жокпуз. Каалаган учурда кетпейбиз. Мөөнөт берип койду, кыска мөөнөт. Мына келдиңби? Бул жерден кетесиң. Ушул кыска мөөнөттө жакшы амалдарды кыл. Оңол, пайдалуу жаша, ибадат кыл, шайтандаба. Пайгамбарлардын айтканын ук. Эң акылдуулар, эң данышмандар, эң билимдүүлөр, эң бактылуулар, эң тазалар кимдер? Пайгамбарлар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам данышмандардын данышманы, акылдуулардын акылдуусу, бактылуулардын эң бактылуусу, тазалардын эң тазасы, илимдүүлөрдүн эң илимдүүсү, боорукерлердин эң боорукери, берешендүүлөрдүн эң берешени, таквалардын имамы, аламдын райымы, эки дүйнөнүн тажы, пайгамбарлардын, бардык пайгамбарлардын дагы пайгамбары, бүткүл аламдын рахматы Алланын өзгөчө сүйкүмдүүсү. Ушу Мухаммад алейхиссалам айтканды аткарайлы, Мухаммад алейхиссалам тыйгандан тыйылайлы, бергенин алайлы, ага шүгүр кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Жашообузду текке кетирбейли. Кайра келбейбиз. Кайра берилбейт бул жашоо. Өттү кетти, кечеги күн бар го? Аллаху акбар. Эман кыямат күнү көрөбүз. Кече ким намаз окуду, кыямат күнү көрөт. Кече ким уурулук кылды, кыямат күнү көрөт. Кече ким сөктү, кыямат күнү көрөт. Кече ким бирөөгө кайрымдуулук кылды, кыямат күнү көрөт. Кече ким Куран окуду, кыямат күнү көрөт. Кече ким ушак окуду, ким жала кылды, ким интернетке кылды, дагы бир балакат арамдарды, кыямат күнү көрөт ушунун баары. Кыямат күнү көрөт. Кечеги жазылды, сакталды. Бардык Алла субханаху ва тааlanın алдында такталды. Yawma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid. Эрте кыямат күнү Алла таала баарыңарды тирилтет, кылган амалдарыңардын бардыгын кабар берет. Ким эмнени сүйлөдү, эмне ишти кылды, бардыгы жазылган, бардыгын кабарын берет Алла таала. Ahsahullah wa nasu. Сиз унутуп калдыңыз, бирок Алла эсептеп унутуп кайт, жазып койгон бардыгы. Кече мен канча жолу ла иляха иллаллахны айттым, эсимде жок да. Ушу Рамазанда канча жолу астагфирулла айттыңыз, эсиңизде барбы? Жок. Канча Куран окудуңуз, эсимде жок. Биз унутуп калдык. Ахсахуллаху ва насу. Бенделер унутуп калды. Жакшылар да унутуп калды. Жамандар да унутуп калды. Жакшы жакшылыктарын, ибадаттарын, сооптарын унутуп калды. Жаман күнөөлөрдү унутуп калды. Канча ушактады, канча каргады, канча алдады. Унутуп калды. Ахсахуллаху ва насу. Бенделер унутчак, унутуп калат. Алла унутпайт, сактап коет. Эрте кыямат күнү кабарын берет Алласында. Китепте жазылган, китепти берет. Мындай кылып, икра китаба. Китебиңди оку дейт. Так. Мен төм оюнда жума күнү баян кылган экен. Мен төм оюнда жума күнү баян уккан экен. Мечитте болдум.
Bu жазылған. İqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba. Бүгін сізде есептегенге башқа бухгалтердің керегі жоқ. Башқа біреу есептеген керек. Өзіңіз жетіштісіз. Өзіңіздің есебіңізді аласыз. Кітепті оқисыз, адам баласы таңғалады екен. Я Алла, бір да кішінекей нәрсені таштабай жаза беріп тұр ғой. Чоң нәрсені ғой, чоң нәрсе. Кішінекей нәрседен бері бардығын жазған. Еш нәрсені таштаған емес. Мына періштелер. Ағай мұсылман бір туғандар. Жаратқан Алла Субхана ва Таала бізге өмір беріп атады. Так, тура пайдаланайлы. Жаратты Алла Таала жерді асманды тура пайдаланыш үшін. Зарылшылығымызды атқарайлы, тура пайдаланайлы. Судан, жерден, ауадан, бардығынан тура пайдаланайлы. Жана ушу жаралғандан ой жүргізөйлі. Алла Таала қандай қылып суны жаратты, қандай қылып отты жаратты, қачан жаратты, бұл жерді қачан жаратты. Ибн Умар радиаллаху анхумадан риваят пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллям айтады: жер менен асманды жаратардан мурда 50.000 жыл мурда. Қанша? 50 жыл емес, 50.000 жыл мурда Алла Таала барды қалайық қалқ мақлуқтардың тағдырын жазып қойған дейді. Муслим шарифте. Біздің жолыққанымыз тағдырда бар екен, ой, тәу мойындықтар. Біздің ұшырашуымыз, дидарлашуымыз, сөйлешуіміз, сөзді ұғуымыз, бүгінгі мұнаке тағдырымызда бар екен. Жер асман жаралғандан 50.000 жыл мұрда. Жер асман қачан жаралды, Алладан башқа ешкім білмейді. Шоң үшін иншалла бір күн жашасақ та шүгірменен жашайлы. Bir gün yaşasak da günahdan saklanıp yaşaylı. Bir gün yaşasak da жүрөктөрдү таза кармап жашайлы. Жүрөктөрдү келиңиздер тазалайлы. Бири-бирибизге кек сактабайлы, жаман көрбөйлү. Бири-бирибиздичи, мындай ушактабайлы, жала жаппайлы, жиркенбейлі. Бири-бирибизди жакшы көрүп жашайлы. İslam dininin bağlılığı, adaldan rızkı tavaylı. Adalga sartaylı. Adaldan tavu жетişti emez. Adaldan tavu, iki soru özünçü. Mimman ihtesaba ve mimma anfaqa. Em qaysı nerseden taptı? Mimma ihtesaba, bu özünçü soru. Mimma anfaqa, bu özünçü soru. Ayna anfaqa yani. Qayda sartadı, qaydan taptı, bu özünçü soru. Мүнөзүбүздү оңдойлу туугандар. Амалыбызды, иманыбызды бекем кылайлы, амалыбызды оңдойлу, мүнөзүбүздү оңдойлу. Кичпейли болойлу, текеберленбейли. Бирөөнүн үстүнө маскаралабайлы, күлбөйлү, шылдыңдабайлы. Бирөөнү кемсинтпейли, бирөөнүн башына сыноо келсе сүйүнбөйлү. Мусулман бир туугандар. Бирөөнүн башына кыйынчылык келип калса сүйүнбөңүз. Мусулмандын шаны андай эмес. Имандын талабы андай эмес. Müslüman boğurker. Müslüman kaygısın bölüşkön. Hamdard. Şoç ağay Müslüman bir tuğandar. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barımızga tevfik versin. Barımızda Allah ta'alam özü razı olğanday yaşaganга, özü buyurganday ökümdördü atkarganга, özü bergendey maqtalgan şariatты karmanganга, süykümdü Peygamber Muhammed aleyhissalamды sүйüp sünnetin tiriltip yaşaganга Allah Taala barımızga tevfik versin. Cuma namazının bayanımız, nasihatımız uşul bolsun. Özümüzge dagı, başkalarga dagı. Жақшылыққа çakıra vereyli, жамандықтан кайтара vereyli, жақшылықтарда жарыша vereyli, жамандықтар eşigin жаба vereyli. Şeytan bizden düşmanımız, nafs bizden düşmanımız. Birbirimize düşmandaşpay, bir tuğan Müslümanlar olup yaşaylı. Namazda hiç kaçan kaza kılbaylı, gün sayın Kur'an okuylu, gün sayın zikir kılaylı, gün sayın dua kılaylı. Gün sayın Allah'dan dua kılaylı. Ya Allah, dünyamı da onda, kabırımı onda, ahiretim de onda. Ata-enemdin ya Allah ahiretin onda. Bir tuğandarım ahiretin onda. Ayıldaşlarımdın ahiretin onda. Elimdin ahiretin onda. Ümmetin ahiretin onda. Ya Allah, bir-birimizden ahiretimiz için güyeylü, ahiret için dost bolaylı. Ahiretli dostlardan bolaylı. Dünya üçün emez. İman üçün dost bolaylı.
жараткан Алла субханала таала баарыбызга акыйкатты түшүндүрүп, акыйкатты жашаганга, акыйкатты карманганга өзү жардам берсин. Жамандыктан баарыбызды сактасын. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге имандуу, ырайымдуу жашоо берсин. Өнүккөн, өскөн, гүлдөгөн, бүткүл ааламга үлгү болгон бардык жагынан Алла таалам ушундай биздин мамлекетибизди берсин. Эгемендүүлүктү түбөлүктүү кылып, жараткан Алла субханала таала элибизге ушундай бир бейпил, хидаяттуу, нурлуу жашоо насип кылсын. Барыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.